Assalamu alaikum. Үйдө олтургандар, зериккендер. Ушундай зериккен учурда bir жакшы нерсе бар экен, мынакей алдыда 1 метр аралыгында аалам турат. Бул сиздер менен биздер болбосо жакшы мүмкүнчүлүктөрдү Кудай Таалам берип койгон экен. Ушундай учурда мен сиздерге bir пайдалуу нерсе кылгым келди. Ал колумдагы комуз. Комузду кантип үйрөнүшүбүз керек? Алгачкы эң биринчи баскычтарын үйрөткүм келип жатат интернет аркылуу. Бул мындай. Эң алгач же болбосо эр жигит мылтык кармайт го. Ошону эң биринчи ошону эске алып коюңуздар. Мылтык кармаган сыяктуу. Төшкө алып мындай кылып бирок отуруп комуз черткендеги эң биринчи адаттарын айта баштайм. Мынакей комуз, мынакей мунун үстүнө туруш керек. Көрдүңүздөр. Экинчиси бул жардамчы болуп бекитиш керек, мынакей кетпей тылдый. Ал эми үчүнчүсү болсо мына оң колдун иштөө техникасын үйрөтөйүн. Ушундай турган соң, мынакей биринчи бул жакты кое туруңуздар. Бул жакты кийинкисин үйрөтөйүн. Мына бол кантип иштеш керек, оң кол. Мына көрдүңүздөр. Ушундай болгондон кийин мынакей сөмөй. Сөмөйдүн тырмагы менен үстү менен 1 2 3 4 Көрүңүздөр, колду жеңил. Көпөлөктүн канаттарындай. Же болбосо секунда бар го. Бардыр бир темпте. Бул биринчиси. Экинчи темп бар. Ушуга эле бармакты кошобуз. Тырмактын үстү менен 1 2 Буну көп кайталайсыздар. Кол көнүш үчүн. Экинчиси, үчүнчү темп бар, ушуга эле 1 2 Ырларда көп пайдаланылат бул. Төртүнчү темп бар, ушуга да бир штрих кошобуз. 1 2 3 кошулуп ушинтип чертип үйрөнсөңүздөр болот. Ал эми 5-чи темп бар. Ушуга да бир шилтем кошобуз. Ал мындай. Ушул азырынча 5 нерсени көрдүңүздөр. Ушуну жакшылап үйрөнгөндөн кийин кийинки бөлүктү үйрөтөм.